Каныбек Исаков билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка кечээ өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койду. Эске сала кетсек, кечээ Жогорку кеңештин депутаттары Каныбек Исаковдун талапкерлигин 107 добуш менен колдоп берген. Ысык көл облусунун Ак Суу районунда жыл башынан бери эрте никеге туруу боюнча 7 учур катталды. Бул туурасында Ысык көл аялдар биримдиги эрте никеге турууга каршы уюштурган иш-чарада белгилүү болду. Алардын маалыматына караганда, Ысык көл облусунун аймагында эрте никеге туруу фактысы жыл сайын өсүүдө. Ал эми Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча эрте никеге туруу фактысы облус боюнча Ак Суу районунда көп катталууда. Андан кийинки орунда Түп району турат. Бул райондо жыл башынан бери 2 учур катталган. Номер 19-чу абактын кызматкерлери капустага жашырылган уюлдук телефон жана анын кубаттоочу куралын таап алышты. Бул тууралуу Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Өмүр бою эркинен ажыратылган жаранга туугандары капустаны берүүгө аракет кылышкан. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. Сотко чейинки териштирүү башталды. Чүй облусундагы номер 16-чы абакта 3 адам оозун тигип алды. Бул тууралуу Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Камактагылар колония жетекчилигинин аларды айып камерасына камоо тууралуу чечимине каршылык билдирип жатышат. 3 соттолуучу абактын ички тартибин бузган. Алар буга чейин дагы бир нече жолу тартипти бузууга барган. Ошого байланыштуу колония жетекчилигинин чечими менен 1 айга айып камерасына камалган. Бул чечимге каршы жана бизди сабап кыйнап жатат деп акыйкатчыга кайрылышкан. Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү келип алар менен сүйлөшүп кеткен. Баары мыйзамдуу экендигин көзү менен көрүшкөн. Базар Коргон районунун Арстанбап айылындагы Кадыржан Батыровго тиешелүү болгон эс алуу жайы УКМКга өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Азаттыкка элдик ишканасынын жетекчиси Алексей Апиев билдирди. Кадыржан Батыров 2010-жылы июнь окуясына күнөөлүү деп табылып, сыртынан өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Андан соң 2011-жылы анын баардык мүлкү соттун чечими менен конфискацияланган.